Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin atı Arap dilinde Muhammed dep yazılgan. Bunun manisi en maqtalgan, en maqtauga tatыктуу деген manisi var. Biz tamga kılıp Kırgız tilinde yazsak, mına tuğra yazılganı Muhammed болуш керек. Эми кандайча өзгөрүүлөр башталды. Biz Muhammed dep өзгөрттүк. Birinci özgörü ушул жерден башталган. Андан кийин карасак, эмне Мукамбет, Мамбет, Махамад, анан Мамат деген маны келип чыкты. Мисалы карасак, Шер Мамат, Ер Мамат, Нур Мамат деген аттар бар. Бирок Мамат деген сөздүн маниси бул өлүм деген сөз. Көрүңүздөр, бул эмне өлүм деген Nur Mamat dese ne? Bu ölümdün nuru degen siyaqtуу manisi başka жаққа бурулуп кетет. Бул дагы эчтеке эмес. Бул жерде карасаңыздар, мына Маат Кабыл деп айтылса, бул деге Кабыл өлдү деген мани чыгат. Көрүңүздөр, Маат деген мына өлдү деген манини билдирет. Эми сиздерге дагы да түшүнүктүү болуш үчүн бул сөзгө мани бериңиздер. Эмне үчүн биз мына шахмат деп айтабыз. Көрүңүздөр, шахмат деп айтканыбызда, ушул шахмат ойногондор аябай жакшы билет. Эң аягында ошол шахмат деп туруп, эмне бөлүп айтабыз. Көрүңүздөр, биз бул сөздү эмне үчүн бөлүп айтып атабыз? Анткени шах өлдү деген сөз. Мына шахмат. Демек ошол өлдү деген сөз пайда болот. Эгерде сиз эрмат деп айтсаңыз, анда er öldü, nurmat deseniz nur öldü, şermat deseniz şer öldü degen mani kelip çıgat. Emi aytayın degen negizi maksat uşul attары Ermat, Mambet, Mukambet, Muhammed, je Mamat, je Maat Kabul degen kişiler Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e jolup kalsa, menin atım Mamat dep joluksa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Senin atın ölüm деген ат турбайбы? Sen atыңды өзгөрт деп айтмак. Бул тарыхта болгон. Тарыхта ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, бирөө айткан, менин атым Харп деп. Харп деген бул согуш деп. Ошондо Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын атын өзгөрткөн. Эми караңыздар. Ошондуктан биз өзгөртүү эмес, биз ушул үлгү катары, үлгү тутуп койгон ата-энебиз, чоң ата, чоң энелерибиз сүйүп койгон атты өзгөртпөстөн, эмне Мухаммад деп айтканга аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле элдин арасында жана эркелетем деп Мухаммад деген атты эмне Муха дегендер бар. Көрүңүздөрбү? Ошон үчүн кимдин аты Муха деп, Мухаммад деп коюлган болсо, аны Муха деп чакырган болсо, ошол чакырган адамга карабаңыздар. Сиздер Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды сыйласаңыздар, анда менин атым Муха эмес, Мухаммад деп жооп бериңиздер. Сиздерден Аллах разы болсун.